Кыскасы 31-и пай болду а бияга. Жеңилгенди да жеңиш керек. Маселе азыр жеңиште жеңгенде деле талаш болбойт ата. Ошо балдар бирге отуруп эле аш жеп атышат. Биз эле унтуп. Ушундай аргымакты ынтымак командасынын баатырларына тапшырып узатып аткан учур. Азыр Кушбак сага дагы чоң рахмат. Ишкер катары дагы оштун жараны катары, тургуну катары дагы ушул кылып атканың өтө жакшы. Мен айтып атпаймынбы? Мен ошон үчүн орой айтып атам бүгүн. Кечээ Ошто 100дөй мал бошонуп кеткен деп. Чындап эле ал малдын, айбандын кыла турган жумушу да. Оюн боло берет. Биз күткөндөн дагы 40 күнгө жакын күйөрман келди. Бирок эми арабыздан ушул күйөрмандардын арасынан айрым тентек фанаттарыбыз бир аз ыңгайсыздык абал жаратты. Бул үчүн жалпы ушул күйөрмандардын атынан биз кечирим сурайбыз. Улуттук оюн улутту уюштурбаш керек да. Улуттук оюн улутта баягындай араздашууга алып барбаш керек. Улуттук оюн бул ынтымакташуунун, жакындашуунун бир себеби да. Бул эми спорт. Эми баягы бир аз ар жерде, ар элде бир бейбаштык кылган саналуу эле бир баягы шоктонуп жүргөн бир хулигандар бар болуп экен. Ошого мына бүгүн Кудай буйрса барлык командаларга ыраазычылык билдирип, жакшы мыкты оюн көрсөткөнүңөр үчүн бир ыраазычылык билдирип коелу деген ниетте ушуну уюштуруп атабыз. Эми бул Ош шаарынын элинин атынан, оштуктардын атынан кайсыл бир область менен областтын бири-бирине болгон сыйырматканы болсун. Ортодо баягы оюнда, спортто силердин улакчылардын ортосунда баягы урушуп талашып, спорлошуп, ызы чолуп жүргөндөрдүн чыгып эле дос агайыны катташып жүрөр экен. Бирок карапайым эл аны түшүнбөй, түшүнгөндөрү кол чабып, куттуктап, түшүнбөгөндөрү ушундай ызы чуу менен коштолот экен да. Эми негизи айтайын дегенибиз бул ушул аргымак меңгизип силерге бул биздин салт, бул кыргыздын салты. Мындай меңгизип бири-бирибизди сый-урмат менен, жакшы тосуолу менен, жакшы мамиле менен гана эстеп. Анан баягындай болбогон бир ызы чуу кылгандарды аны мыйзам чегинде бүгүнкү күндө баягы интернет желилерине чыкты. Алар жооп берет. Мындан кийин баягы Талас областы менен Ош областы буну негизи бул эки команда клубный болуп айтылып калды. Аны эми элдер түшүнбөй атат экен да. Эми бул достук Оштуку, ынтымак Таластыкы деп эле баягы карапайым эл бири-бирине жаман сөздөрдү айтып атышат. Биз бир элбиз, бир улутпуз. Ошондуктан улуттук оюндарга келгенде бири-бирибизге сый-урмат менен жакшы баягы мыкты оюн көрсөткөнүңөр үчүн Таластан бери, атайын көлдөн бери кече жакында эле көлдө чаптыңар, анда да уттуңар. Эми кандай спорт болбосун аны күчтүүлөр утат. Ошого биз мына жерде турган биздин саналаштар бардыгыбыз ынтымак командасын утканы менен биз куттуктайбыз. Кудай буйрса бул көк бөрү эч качан баягы болбогон бир 50-60 кишинин характери менен жок болуп кетпейт. Эч ким 50-60 киши менен бир область же улут урушуп талашып кетпейт. Ага биз ишенебиз. Ошого Кудай буйрса белиңерде күч болсун, билегиңерде күч болсун. Эч качан бир көк бөрүдө ушундай улак тартыштарда бир өйдө кырыстан алыс болуп, жакшылыктарда, той аштарда чабып, Кудай буйрса мына капитан командасы сиз экенсиз. Мына аргымакты Ош элинен деп билиңиз. Ушул Кудай буйрса ушул Оштун элинен Талас элине ошол ынтымак командасына бир аргымак тартуулап коелу деп биз чечтик. Ошо жеңишиңер кут болсун. Ар кандай баягы жаман сөздөр, жакшы сөздөр айтыла берет. Ошого жаман сөзгө көп көңүл бура бербей, позитив менен мындан кийин дагы жакшы көк бөрүнү, жакшы мыкты оюндарды көрсөтө бересиңер деп ишенебиз. Эми муну баягы ынтымак командасында көк бөрүчүлөргө бизден
жакшы бир саламын айтасыңар. Кудай буйруса, бул бир оюн менен эле токтоп калбасын мындай оюндар. Келиңиз. Ошого жакшылыктар болсун. Амин. Куттуктайбыз. Рахмат. Келиңиз, мына капитан командасы катары, ынтымактын капитан командасы катары ушуну таза англис чыгысы таза кандай. Kut olsun. Kut olsun. Ama birimlik olsun. At qanday qabul aldınız endi? Assalamualaikum. Barbizlarga чоң рахмат. Бул деген спорт эми Кудай буйруса. Жакшы. Элеңиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Эми Кудай буйруса кечээки оюнду көрдүңүздөр, бар өзүңүздөр. Кечээки саленди канча көрмандыктардан түшүнбөсүптөр кетип калды. Эми бул спортто боло берет, бардыгы болуп келген, боло берет. Эми муну баарыбыз кечиримдик менен кабыл алалык. Жаман жака эмес, жакшы жака кабыл алыш керек. Ар дайым спортто болуп келген. Сиңиздерге чоң рахмат. Amin. Ынтымак, беремдик болсун. Жакшы салдыңыздар? Жакшы, жакшы. Настроение жакшы? Сонун буйруса. Бар. Балдардын баары жакшы, ден соолугу жакшы. Балдардын баары жакшы. Кудай буйруса ошо өмүрбекеде жаңы эле бир ушундай бир тулпар кадарка кылышып туугандар. Аны ошо белегин эметип өмүрбектер тияка жөнөткөнбүз таласка. Бизге кайтпайбыз. Кудай буйруса. Жакшы жетип алыңыздар. Жакшы, рахмат айткансыздарга. Оштун элинен, Талас элине салам айтып алыңыз. Болду, саламат болду. Алып өзүң кайра ушулар менен, кайра ушулактар менен бересиңер да. Birge kete berет. Siz kimse olasınız var? Hazır keçegi mende bir o sözde. Өзү баягы эрди катын урушат, дейси кеткен болушат дейт экен да. Бул өзү көкбөрү оюну баягы кызуу кандуулардын, анан мындай анча-мынчадан кайтпай турган мынакта жигиттердин оюну да. Анан ал жерде балдар чабышат, жыгылат, балдардын башы жарылат, колу буту сынат дегендей, бирок ошого чыдаган ойнойт. Анан ошолорго аралашып, аларга көрман болмуш болуп, анан бири-бирине таш ыргытып, жаатташкан эл ал утулат да, эми сырттагы адам. Анан ошого сиздер капа болбойсуздар деп ойлойм. Анткени бизде кечээ Ошто мындай болгон да. Ошто бир 100дөй малыбыз бошонуп кеткен кечээ. Анан алар ошентип чыгып, ар нерсени челип жанагындай кылып атышат. Аны баягы биздин милициялар бир 25 тутуп камашты. Анан калганын ата-энесине дайындап атышат. Өй, мына малдарыңарды тосуп байлап алгыла деп. Ошондой. Анан малга теңелип мал болбош керек деп ойлойм. Азыр башка жактарда да ар түрдүү сөздөр болуп аткан, ошол нерселердин бардыгы мындай туура эмес да, эми ошого баягы көңүл бөлүштүн кереги жок. Анан жанагы социалдык тармактарда комментарий жазгандардын бардыгын чакырат элем. Ошол баягы элди бөлүп, жарып, жик салып ортого. Ошентип аткандардын бардыгын тыйып, ошо комментарийлерди эле өчүрүп, аларды мындай жекирип, тарбияга чакырып коюш баягы элдин дагы өзүнүн парзы деп ойлойм. Ошону эске алсаңыздар. Анан сиз ынтымактын жетекчиси экенсиз. Кечеги оюнду көрдүңүз өзү. Ооба, Анан, ооба. Туугандар. Биринчиден кечеги өтүп кеткен байрамыңыздар менен. Кече. Эми бул чынын айтсам батырлардын оюну. Ооба. Алар жигиттер Кыргызстандын курама командасына чыгып жүргөн чоң эле бири-бири менен. Ал кезде мына достуктун жетекчиси Көкбарды жетектеген, мен Көкбөрүн жетектеп Турцияга алып келгенбиз. Ушул эле чапкан балдар эки бөлүнүп, курама болуп Кыргызстандын намысын коргоп келген. Анан булар оюнда эми кызыл, сиз айткандай кызыкандуулукту менен болгону менен сыртка чыкканда бир туугандай катташат да, семейный катташат. Муну сырттагы элдер түшүнбөйт экен. Кече өзүңүз көрдүңүз. Эми эң биринчиден бул сиздерге рахмат. Эки элдин ынтымагы үчүн жакшы нерсе кылып атасыздар. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Анан ушу көрмандарыма, элдерге айтат элем. Жабыркабаздын карапайым эл. Булар оюнда камчылашкан менен сыртта бир туугандай жүрүшөт, агайын болуп. Ошон үчүн көрмандарга айтат элем. Эч убакта мындай бири-бирибизге жаман сөздөрдү айтпай,
наоборот ушу улактын деңгээли мына Кудай буйрса пикке жетип отурат. Ушуну дагы мындан ары оюнду көрүп чыгарат болсо 2 клуб, 3 клуб бар иштейбиз. Анан если будан да күчөтүп көрмандарыбыз ызычуу токтобой турган болсо, бул оюнду токтотуп коюш мүмкүн да. Чек коюп коюш мүмкүн 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга. Ошондуктан баарына суранат элем, таластык куртугандарыма, ушу ынтымактуу көрмандарына. Мына Кудай буйрса жакшы кечтен бери жакшы бүттү келип, акелерибизге чейин келип, эмнебизге чейин келип, чайын берип, сыйлыгын берип, мындай подаркаларын берип атат. Рахмат чоң силерге ушундай жакшы тойлорубузда жакшы оюн көрсөтүп, жакшы турнирлерди өткүзүп жүрөңүздөр. Жакшы сон неме курулуптур силерге кечеги күнү. Ат майдан. Ат майдан. Ушуну эми корголбай жаш баркына жетип кечеги анча-мынча 100 киши деп айтып атасыздар, билбейт экен, может 20 эле киши чыгар. Анча-мынча кошулуп кетти. Ушу ат майданга жакшы оюндар болуп турсун, жакшы ийгиликтер болуп турсун. Эми команда болгондон кийин бирөө жеңиш керек экен, бирөө жеңиш керек экен. Анан биз негизи көптөн бери эле жеңилгенди да, жеңгенди да билебиз да. Жеңилип калсак куттуктайбыз. Жеңишсиздер кут болсун деп. Бирок бизден жеңилген командалар көбүнчө эле куттуктап да айтпайт, жеңилгенин да мойнуна албайт да. Же атка шылтайт, же башкага шылтайт. Ошондой токтотсок, куттуктап, кучакташып, кийинкиде бирде булар жеңсе, бирде тигилер жеңет. Бул негизи даярдыкка жараша. Биринчи Алладан, экинчи аракеттен да. Бирок күчтүүлөр утат. Күчтүүлөр утат болбой эле, ошону моюнга алсак деп ойлойм. Ооба, негизи айтабыз. Сиздерге рахмат, ушу айтарым ошо. Алла разы болсун. Ушундай акелерибиз бар экен, эмнелерибиз бар экен, жакшы. Эки элдин ынтымагы үчүн көп нерсе кылып атышат. Рахмат, Алла разы болсун сиздерге. Бир нерсени мындай туура түшүндүрүп коюш керек деп ойлойм да, Ыдырыс мырза. Бул жерде эми алыста жүргөн биздин мекендештер ар түрдүү түшүнүшү мүмкүн да. Себеби алыстан көргөн адамдар жеринен келип ушул жерде көргөн жок жагдайды. Ынтымак менен достук командасынын оюнчуларынын же болбосо ошо клубтардын ортосундагы команданын ортосунда бир ажырым бар деп түшүнүшү мүмкүн да. Жок, андай нерсе жок. Туурабы? Ооба. Эч кандай касташуу, маселе жок ал жерде. Андай Талас эли Ош элинин ортосунда да маселе жок. Просто Ыдырыс айткан кечеги ушу бошонуп кеткен 100гө жакын адамдын эле акмакчылыгы болду. Болгон ошол. Кызуу кандуулукка алдырып койду. Эми аны туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Ушуну туура түшүндүрүшүбүз керек да. Биз туура түшүнүү менен кабыл алабыз, туура түшүндүрөбүз, элибизге, жерибизге, бир туугандарыбызга туура айтып. Жакшы мындай жакшы маанай менен барабыз, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Сиздерге рахмат. Жакшы кабыл алганыңыздар үчүн Атыңыздар, күлүңүздөр куттуу болсун. Рахмат. Өзүңүздөргө ден соолук. Атыңыздарга дагы ылдамдык, күч каалайбыз. Анан баягы жеңгенди дагы мындай күчтүүнү күчтүү деп тааный билиш керек да. Рахмат. Күчтүү экенсиздер. Атыңыздар дагы спортчу, ошол балдар дагы мыкты экен. Ошон үчүн дайыма чемпион болуп келесиздер. Анан аны эл таанып билип эле калышты. Эми жеңилгенди дагы жеңилиш керек. Маселе азыр жеңиште жеңгенде деле талаш болбой атат. Ошо балдар бирге отуруп эле аш жеп атышат. Биз деле ынтип ойлоп атабыз, бирок чындыгында күчтүүнү күчтүү деш керек да. Дайым күчтүү болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Бар болуңуздар. бар болуңуздар. Батырлар бар болсундай. Анан мен дагы бир сөздү айта кетет элем да, мына кече эгемендүүлүк майрамында ушул оюн уюштурулду. Эгемендүүлүк бул эркиндиктин майрамы, өзүнүн көз карандысыздыктын майрамы. Бул биздин энчибиз, кыргыз элинин энчиси. Кыргызстан бирөө эле. Анан ошол эркиндиктин, ошол тынчтыктын, ошол бир көз карандысыздыктын баркына жетпей азыр аны антели, мынтели деп аткан баягы ооздорду тыйыш керек деп ойлойм. Буга укук коргоо органдары дагы бардык ошо элди жанагы чагымчылык кылып, элдин ары бери дүрбөтүп аткандардын бардыгына укуктук баада берилиш керек. Анан эл өзүн өзү дагы тыйыш керек. Анан анткени бул тынчтык деген мындай өтө морт, өтө назик нерсе да. Болгону ошондой тынчтыкты кадимки бир башка өлкөнүн жаранында кылып болбогон бир орой айтканда 2-3 чычкактын айынан мындай эл жаатташып калбаш керек. Анан бул ушул бир оюн жанагы Манастагы көкөтөйдүн ашындай болбош керек.
мен ушуга чакырат элем. Ар бирибиз ошол өзүбүздүн эркиндигибиздин, өзүбүздүн көз карандысыздыгыбыздын, өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн баркына жетишибиз керек. Анан бир оюн деп, анан баягы аймактар, облустар аралык элдин ортосуна жик түшпөш керек. Ошол оюн улана бериш керек. Ошол бар болуңуздар, бардыңыздар. Рахмат сіздерге. Рахмат. Бар болуңуздар. Элибизде 590 болду. Айтқаныңыз келсин. Урматтуу спорт сүйүүчүлөр, урматтуу көкбөрүчүлөр. Кечээдан негизи жалпы ат оюндары абдан жакшы өттү. Элдин маанайы да жакшы болду. Биз күткөндөн дагы 40 миңге жакын күйөрман келди. Бирок эми арабыздан ушул күйөрмандардын арасынан айрым тентек фанаттарыбыз бир аз ыңгайсыздык абал жаратты. Бул үчүн жалпы ушул күйөрмандардын атынан биз кечирим сурайбыз. Себеби көкбөрүдө болот экен, кыргыздын өзүндө канында, генетикасында ошондой атка жакын кызыгандуулук биздин каныбызда бар экен. Бирок эми кечээ бир аз ыңгайсыз абал үчүн биз жалпы ушул күйөрмандардын атынан биз кечирим сурайбыз. Аны эми ынтымак менен достук үзөңгүлөш. Дайыма бири чемпион, бири вице-чемпион болуп келген. Акыркы оюнду өзүңүздөр көрдүңүздөр, Чолпон Атада ынтымак чемпион болду. Андан мурунку 9-майда Жалал-Абадта полуфиналда ойношту. Достук Алжирде жеңди, финалда Сары Өзөндүн командасын жеңди. Булар дайыма эриш аркак болуп келген. Негизинен бул жерде көкбөрүчүлөр арасында эч кандай бир пикир келишпестик болгон жок. Болгону ушул биздин айрым тентек фанаттарыбыздан бир аз түшүнбөстүк, кызыгандуулук алып жиберишти. Мен ойлойм, бул баягы бир элдин ортосундагы ынтымакка доо кетире албайт. Кыргызстан бул уюнтардык мамлекет. Бардыгыбыз бир туунун, бир гербтин, бир желектин башында биригебиз. Бул жерде эч кандай бөлүнүү мен көрө алган жокмун. Анан эми ошол эле мезгилде ошол таластык туугандардын дагы айрым тентек жигиттердин кылган аракеттери дагы бул коомдогу абдан жат көрүнүштөрдү, алардын дагы ушул айрым тентек балдардын дагы кылган аракеттери менин оюмча коомдогу бул жат көрүнүштөрдүн бири. Эми бул жердеги кечеги болгон окуяларга тийиштүү баа берилет, териштирилет. Ким тентектик кылган болсо, ким башаламандыкка жол ачкан болсо, ал мыйзам чегинде катуу жазылынат. Мындан ары мындай оюндарда мындай башаламандыкка жол бербеш үчүн мен ойлойм, катаал жазалар көрүлөт. Ал эми көкбөрү мындан ары дагы жаңы бийиктиктерге чыгат деген терең ишеничибиз бар. Кудай буйрса алдыда мындан дагы бийик оюндар болот. Силерге дагы ийгилик каалайм. Мен ойлойм, Кудай буйрса эч кими жарата алган жок. Наоборот, бизди сүйүндүргөнү ошол элдин арасында достуктун командасы, достуктун капитаны, достуктун оюнчулары ушул бир туугандай болуп, бир командадай болуп силерди өздөрү сүрөп алып чыгып, эч кимге тийдирбей кылганы бул бизди абдан сүйүндүрдү. Мен ойлойм, мындан ары дагы ушул ынтымак менен достуктун жана башка командалардын бири-бирине болгон урмат сыйы дайыма жогору болот деп ойлойм. Бардыгыңыздарга ийгилик. Анан эми мындай оюндар, мына көрдүңүздөр, президентибиз, министрлер кабинети, жалпы ушул бийлик органдары элдерге абдан мыкты шарт жаралсын деген ой тилек менен абдан сонун реконструкция иштери болду. Жалпы ушул реконструкция иштерине бир 47-48 миллион сом акча каражаты жумшалды. Акыркы ушул стадион курулгандан бери биринчи жолу ушундай чоң өлчөмдө реконструкцияланды. Андан сырткары Байге фондусун өзүңүздөр уктуңуз, 3 миллион Байге фондусун коюп берди. Ат чабышка бир квартира коюп берди. 500 миң сом, 300 миң сом, андан сырткары 10 километр ат чабышка бир автоунаа коюп берди. Мындай абдан Байге фондунун чоңдугу дагы эгемендүүлүк алгандан бери мындай чоң байгелер коюлган эмес. Бирок бул эми биздин ынтымакка, биздин достукка, биздин биримдикке жасалып аткан, биздин ушул ат оюндарынын бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөгө бир атын чыгарайын деген жакшы ой тилек максаттар болгон. Ошол ой тилек максаттардын мындан ары дагы уланат деп ойлойм. Ал үчүн бардыгыбыз ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жалаң гана жакшы жактарыбызды чыгарганга аракеттер жасашыбыз керек. Эми ушундан бир
моукуму канган ушул эки элди, бир элдин, эки регионун мындай кайраштырып, ушундай мындагы бир рахат ала турган жарандарыбыз көп экендигин кечээ биз байкадык. Себеби ушул окуяны чагылдырып, чыгарып, ardına ар кандай терс пикирлерди жазгандар болду. Бул эми эл өзүбүздөн бардыгыбыз жакшылыкты көрө билсек, жакшы жака жыла билсек, бул бардыгы өзүбүздөн. Ошондуктан мен ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө айтат элем. Ушул эң негизгиси өзүбүздү сыйласак, өзүбүздүн элди сыйласак, мекенибизди сыйласак, улутубузду сыйласак, мен ойлойм кечегидей окуялар мындан ары болбойт деп ойлойм. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Анан ушундай жагдайда жүрөгүнө жакын алып, ушул бир туугандар, талаштуу туугандар капа болуп калды, башкача түшүнбөстүктөр болбосун деген ой тилек менен ушул биздин Кушбак мырзанын дагы демилгесин, аракетин мен абдан жакшы баалайм. Жалпы ушул жерде турган жарандардын атынан, инсандардын атынан, биздин өкүлчүлүктүн атынан сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жакшы ниет кылып атасыз. Мен ойлойм биздин достугубуз түбөлүккө болот, көкбөрүбүз алдыга карап жылат. Мындан ары дагы мыкты оюндар болот деген терең ишенич. Өзүңүзгө дагы чоң рахмат. Рахмат. Эми Ыдырыс мырза, Кушбакка ыраазычылык билдирип коелу. Мына ушинтип бүгүн Кушбак мырза баш болуп, биз төш болуп дегендей келип мына сүрөткө түшүп атышат. Болот мырза бул жерде оштун жаштары, жеке ишкерлери мына ушундай аргымакты ынтымак командасынын баатырларына тапшырып узатып аткан учур. Азыр Кушбак сага дагы чоң рахмат. Ишкер катары дагы оштун жараны катары, тургуну катары дагы ушул кылып атканың өтө жакшы. Анткени баягы эркек бала, уул бала төрөлгөндө баягы жердин астында жаткан таштагы сүйүнөт экен дейт. Анткени ушу таш жердин астынан казып, ошо бизди бир күн көргөзөт экен деп. Ошо сыңары азыр ошол сенин бар экениң, сенин ушул ишке жараганың, ушул элди мындай кандай десем, бир тынчтыкка салым кошконуң, анан мына оюнчулардын көңүлүн алганың бул өтө жакшы деп ойлойм да. Ошон үчүн сага чоң рахмат. Мен сиздерге да рахмат айтам. Сиздер ушундай жакшы самалыкта келип, коомчулукка чагылдырып, жанагы улуттун өзүнчө ынтымактуулугун, кызыкчылыгын ойлогонуңуздар үчүн, ушинтип элге чагылдырып бергениңиздер үчүн мен сиздерге да ыраазычылык билдирем. Заманыбыз тынч болсун, улут ар дайым бирликтүү болсун, ар дайым тынччылык болсун, эч кандай бир жаман нерселерден Кудай өзү сактаган болсун, урушпайлы, талашпайлы, мындай кечегидей болгон көкбөрүнүн баягы сиздер айткандай бир жүздөй кишинин баягы бейбаштыгы акыркы жолу болсун. Мындан кийин тойлор, мындан кийинки мамлекеттик деңгээлдеги чоң майрамдар тынччылыкта, маданияттуулукту көрсөтө турган, бир үлгүлүү боло тургандай бир жакшы самалыктагы күтө тургандай болот. Дагы бир жолу сиздерге рахмат. Айрыкча сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат айтам. Бар болуңуз. Рахмат. Бар болуңуз. Тапканыңызга береке. Эми Ыдырыс мырза. Бул кечеги өзүбүз мактайлык эми. Бул кечеги жагдайлар. Бул эртеңкиге сабак болор, а? Мен ушуну айтам да. Баягы бизде эми билим көбүнө таяк экен да. Анан мен бирдемени айтып атканда, ушу эл ошону түшүнөт деп ойлойм да көбүнчө. Анан кечеги окуяны көрүп, эл ошолор бирдемени мындай айтылып аткан сөздөрдү, угулуп аткан мисалы эфирлерди, башкаларды көптү эле түшүнө бербейт окшойт, аңдай бербейт окшойт. Өзү эмнени түшүнгүсү келсе, эмнени кабыл алгысы келсе, ошону гана кабыл алабы деп кээде мындай көңүл калуу, жек көрүү дагы пайда болуп калат экен. Себеби бул деген мен айтып атпаймынбы, мен ошон үчүн орой айтып атам бүгүн. Кечээ Ошто жүздөй мал бошонуп кеткен деп. Чындап эле ал малдын, айбандын кыла турган жумушу да. Оюн боло берет. Илгертен көкбөрү оюну бул баягы кызуу кандуу,
жоон билектүү, ушу чабышуу, урушуп, ушинтип тиштеше турган жигиттердин оюну өзү негизи. Ал жерде баш жарылат, ал жерде тиш сынат, бут сынат, кол сынат. Ошон үчүн буттарын шакшактайт, баягы башына каска кийет, ошентип ойношот да. Антпесе бул аябай кооптуу оюн. Бул дүйнөдө мисалы батыш өлкөлөрү бул аябай мыкаачылык экен деп биздин оюнду сындап, аны кабыл албай жүрүшөт. А бирок бул кантсе да бул жаман болсо да биздин оюн да. Бул биздин улуттук оюнубуз, улуттук маданиятыбыз, улуттук биздин бир байлыгыбыз да, өзгөчөлүгүбүз ушул. Биз ушундай кызуу кандуубуз. Аны түшүнбөй эле эл моно жакта отуруп алып, ой, тигилер жаман, бул жакшы деп атабыз. Бирок анын деле кереги жок өзү. А берки моно аралашып кеткендерди баягы эрди катындын урушуна аралашкан, эси кеткен бир тентектик деп эле эсептейм да, андан башка сөз жок өзү. Башка сөз жок. Ооба. Эми мына мен бийликти сындаш жагына келгенде, ошол мен эми эң көп сындаган дебейин өзүмдү, бирок бийликке көбүрөөк сын таккандардын мындай катарындамын да, ооба. Бирок мен бүгүн бийликти көп сындабайм. Бийлик эми мынантип жаман болсо дагы, шарты өтө жакшы болбосо дагы мынантип стадионду курду. Мына жака жол тегиз келди. Анан элди чакырды, ушундай бир жакшы оюн болот, бул бир чоң улуттук оюнубуз деп уюштурушту эми. Эми уюштурганда кемчиликтер кетти туура. А бирок ошол кемчиликтен пайдаланып эле ура деп барып эле анан таш көтөрүп чуркагандыкты бул аябай мен жектейм да. Майла жок, эмне дейбиз эми. Ошол баягы кой аксагы менен жүз. Кой аксагы менен жүз. Эми кандай болсо дагы мына өкмөт ушул нерсени ипподромду оңдоп жасап койду. Жакшы кылып жасаптыр. Эми ушуну көздүн карегиндей сакташ керек го дейм. Азыр бизден мурда Ыдырыс мырза келип бул жердеги таштандылар боюнча, ушул жердеги жагдай боюнча бир аз репортаж кылып аткан экенсиң, биз жеринен көрүп калдык азыр. Таштандылардын абалы. Эл эми 4 канча машина? 4 машина чыгарып? Азыр мен таштандыларды ташып аткандардан сурадым да. Бул канча ушунча мусор чыктыбы десем, жок, бул 4-үнчү машина дейт. 4-үнчү машина. Ишо бүт элек азыр али бүт элек азыр жарымы болуп тур, могу стадиондун ичине кире элекпиз дейт али. Мына ипподромдун ичине. А тетиги дөңдөн баштап кырдан мына тарабын алдык дейт. Эми бул жагы, анан бул жагы калды. Али буга кириши элек. Бүгүн эртең тынбай иштешет окшойт. Ошентип отуруп ар бир баклашканы кимдир бирөөлөр мээнет кылып терип, аны каптап, анан машинага салып тетиги жакка барып төгүп атышат. Эми 4 машина бул азыр канча десем 3төн 1-ин ушул ипподромдун бир жагын тазалап, бир жагы. Бир капталын, бирок мына өйдө жагы бар да, ошол жагынан алганда 3төн 1 бөлүгүнөн 4 машина таштанды чыгып атат баклашка. Мына жагдай. Жакындап тап койсо да. Мунуну көрсөңүздөр болот. Жагдай ушундай. Кыргыз эли кыйын элбиз, акылман элбиз, данышман элбиз деп биз мактанып атканда алдыбызда мындай киши тура албайт. Жөн эле күрөккө тургуз кылып мактанабыз. Ошол мактангандагы биздин маданиятыбыз ушул да. Муну айтпаса болбой калды акыры. Ошол таштанды таштаган баягы машинада кетип атып, таштандыны терезесинен ыргыткандарды кадимкидей эле башка чаба берсе болот деп мен үмүттөйт элем. Жок дегенде ошону токтотуп алып эле машинасын кызып токтотуп эле баягы таштандысын апарып өзүнүн терезесинен ташташ керек. Себеби таштанды таштоо бул жаман экенин, бул өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн жолубузга, өзүбүздүн жерибизге кылган мындай чыккынчылыгыбыз, мындай өзүбүз отурган жерге өзүбүз орой айтканда чичип кеткендигибиз болот да. Мына урматтуу тургундар, кечээ сиздер мына жерге чичип кеткенсиздер. Орой айтканда. Жагдай ушундай эми, Ыдырыс мырза. Оңолуп кете бер жаштар, а. Рахмат. Мына Ыдырыс экөөбүз эми бүгүн бири-бирибиз менен байланышып, анан биринчи жолу бирге съемка кылдыбыз. Биринчи жолу бирге съемка кылдыбыз. Бирок Ыдырыс тез кабар менен бирге съемка кылган үчүн биринчи жолу калпак менен чыгып атат. Тез кабарга татыктуу болоюн дедим да мен. Үндеш болоюн дедим. Ушинтип бири-бирибиз менен байланышып, мына жеке ишкерлер менен чогуу макулдашып дегенде ушинтип тулпардап келип ушу баатырларыбызды жакшы кылып бата берип, тулпар мингизип узатып коелу дедик. Ушу жеке ишкерлер баш болсун. Бар болсун. Мындай да, бизде көпчүлүк учурда жанагы байларга болгон жек көрүү бар. Анан ошого жараша кайсы бир деңгээлде байларыбыздын көпчүлүгү өзү уурулар. Аны танбаш керек. Байларыбыздын көпчүлүгү уурулар, жанагы менчиктештирүү маалында, андан кийинки коррупционерлер да.
Анан ошодон улам элдин баягы байларга болгон жек көрүүсү жаралып калган. Бирок байлар болмоюнча, ишкерлер болмоюнча элдин, мамлекеттин иши жүрүшпөйт өзү. Мамлекетте канчалык байлар көп болсо, мамлекет ошончолук бай болот. Ошондуктан баягы ишкерлерди, байларды дагы аяй жүрүшүбүз керек, аларды мактап, анан алардын баркына жетишибиз керек. Анан бай деп эле зекип, бай деп эле аны айыптап, бай деп эле аны жек көрүп, жаман көрө берген туура эмес. Ошондуктан азыр деле мына бир бай ишке жарады. Мындай алганда, орой айтканда, кайсы бир бечара эми ушул улакчылар келсе, бир союп берейин десе, бир улагы жок болуп отурган болсо, анда кандай болот эле? Андан көрө ошол бир бай бар экен. Ошол чыгып, мына деп туруп, чыгып бир атын, Жалпы жаштардын атынан, жаштардын атынан, элдин атынан деп туруп, ошону жанагы мына конок командага, Таластан келген жанагы ынтымак командасынын бир мүчөсүнө бир атты мингизип, ээр токум менен берип отурат. Бул жакшы да. Биз экөөбүз кыла алабызбы ошону? Эми байлар бар экен да. Балдар бар экен. Ушул нерсени жасап атат да. Рахмат анда. Байлар дагы бар болсун, элибизде тынчтык болсун, оюнчуларыбыз дагы бар болсун, спортубуз бар болсун, эң негизгиси биздин мамлекеттүүлүгүбүз бар болсун. Кечээ биз мамлекеттүүлүктү майрамдаганбыз. Анан мамлекеттүүлүктү, биримдикти, эркиндигибизди, көз карандысыздыгыбызды майрамдап атып, кечээ ушинтип ыркырашып отурдук да эми. Уят эми. Ыдырыс, Макул. кечээ 31. Сага дагы рахмат. Рахмат. Ыдырыска рахмат. Ыдырыска рахмат. Мына көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып, жагдайларды туура айтып, кээ бир жагдайда кээ бир адамдардын көзүн оя чукуп дегендей, ушинтип элдин кызматында жүргөн жигит. Бар бол, Ыдырыс мырза. Кыскасы 31-и пай болду да бияга. Ох. Кеттик. Көрүшкөнчө, абалтыр кыздар.